Эрнест Турсунов, Рахманкул. Кыргыздардын саны 3 миллиондон ашты. 1916 жылдагы көтөрүлүштө, төңкөрүштө, согуштарда, репрессияда, кулакка тартууда, ачарчылыкта, гулагта, түрмөлөрдө жана башка калабаларда кырылгандарды эсептегенде кыргыздар мындан 3 эсе арбын болмок экен деген ой туулат. Энесайдан Памирге чейинки зор аймактарда мал менен көчүп конуп жүргөн кыргыздар байыркы доорлордон азыркыга дейре эмне деген тагдыларды баштан кечирбеди. Бир кезде калк болуп калыптанган кыпчактар, наймандар, карулуктар, жагмалар, чигилдер, мундуздар, коңураттар, уйсундар, эштектер, дөөлөстөр, жедигерлер сыяктуу канча элдер тарыхтын оттуу, кандуу жолдорунда чабылып, чачылып, бөксөрүп, кемип олтуруп, тилинен, дилинен, салтынан, маданиятынан ажырап, башка элдерге сиңип, же таптакыр жиген угу билинбей жер үстүнөн жоголуп кетти. Ушул жагдайдан алганда кыргыздар канчалык кыйрабасын акыр аягы элдүүлүгүн сактап, дүйнө жүзүндөгү мамлекеттердин катарында өзүнчө өлкө болуп турганы айтып түгөткүс окуя. Тарых жолунда кыргыздарды мамлекет кылып катарга кошкон калктын канындагы каш көйлөк, жоокердик, баатырдык, даанышмандык, айкөлдүк сапаттардан тышкарда эл үчүн, жер үчүн, ата журт үчүн кан төгүп, каруусу казык, башы токмок болгуча жан аябай салгылашкан намыскөй, эр жүрөк каарман уулдар болгон. Бекеринен эпостарда эл коргогон, журт сактаган баатырлар даңазаланып, ар кандай жагдайларга, кырдаалдарга өз ара тартыш, талаштарга карабастан, тарыхый инсан катаркалары айдан ачык. Алар башка мамлекеттерде элдерди каратып алууга далалат кылбаган, тескерисинче өз элин ар кандай баскынчылардан коргоп келишкен. Орто Азиянын талаа түздөрүндө, тоо таштарында көчүп жүргөн кыргыздарга биздин доорго чейин эле кош мүйүз Зулкарнайындын аскерлери беткелип, кийинчерээк Марко Поло саякат жазмаларында аларды Моголстандын жапайы жолборстору атаган. Биздин доордун 12-13 кылымдарында кыргыздар кара таандай каптаган моңголдардын журтуулуна дуушар болгон. Чингизиттер менен Тимуридтердин соккусунда тоо ташка чачырап, Орто Азия аймактарынын ар кай жерлеринде кала берген. Кыргыздардын тарыхый этаптарында 1000 жылдардын издери, кылымдардын тактары жатат. Алардын жоокердик жолдорунда, турмуштук тажрыйбаларында, тотуккан өңдөрүндө, катаал өмүрүндө, кызуу канында, кышкы ызгаардын, жайкы аптаптын, ак кар көк муздун, дүркүрөгөн жайыттардын, күрдөөлдүү конуштардын, жайкалган өрөөндөрдүн эпкине, деми, шоораты байкалат. Кайсы бир доорлордо чапкынчылар жетпеген улуу тоолордун койнунда коломтудон оту өчпөй, беймарал жашаган кыргыздар байыркы баба салтын улап, көчмөн маданияттын эң сонун үлгүлөрүн берген. Кыргыздарда улууну сыйлоо, кичүүнү урматтоо, жайыт которуп жаңы журтка көчүү, жаратылышты кыз бурак калыбында сактоо, төрттүлүк малдын түрүнө карай үйрөтүп, арбытып, төлдөтүп, колдоно билүү, аялдарын ачык кармоо, балдарын таманакы маңдай терге үйрөтүү, урук тууганга үлүш берүү, урпактарга мурас калтыруу, олжо бөлүштүрүү, конуш кондуруу, үй көтөрүү сыяктуу жашоо тиричиликтен келип чыккан зарыл көрүнүштөр жакшы өнүккөн. Аларда урууга бөлүнүп, кыз алышып, кыз беришип, ынтымакта ырыска шерик жашоо көрүнүшү өкүм сүргөн. Ар уруунун башында өз ара мамилелерди чечкен даанышман аксакалдары турган. Мына ушул кылымдар бою калыптанып, өнүгүп, сомдолуп, жышылып келген көчмөн турмушка алардын өз бетинче ээн жайкын жашоосуна оор соккуну Россия империясы урду. Алар курал менен, амал менен, күч зордук менен көчмөн элдердин кара топурактуу, өзөн суулуу, кыртыштуу, майлуу жайыттарын тартып алып, түпкүлүктүү элди жашоого ыңгайсыз тоо ташка резервациялады. Жер үстүнөн биротоло тазалоого аракет кылды. Кырылгандардан калган кыргыздар туш тарапка чачырады.
ушундай катаклизмдүү аламат кырдаалда урият чыгып, мурдагы Россия империясы каратып алган аймактарга кеңеш өкмөтү орноду. Кыргыздардын басымдуу бөлүгү туташ региондо тургандыктан, ошол аймакка кыргыз автономиясы, андан соң Кыргыз республикасы түзүлдү да 20-30 жылдарда көчмөн элдерди отурукташтыруу саясаты башталды. Бул иш-чаралар жеке менчикти ортого салдырып, бирикме чарба деген ат менен жүзөгө ашырылды. Менчигин ортого салбай койгондор кулакка тартылды. Үй мүлкү, мал башы, жайыт жерлери, айдоо аянттары тартып алынды. Өздөрү үй бүлөлөрү менен сүргүнгө айдалды. Каршылык кылгандар атылды. Мындай бүлгүндүү көрүнүш ортолук чарба орногон бардык жерде болду. Ага каршы козголоңдор чыкты. Козголоңду баштагандар Орта Азияда басмачылар аталып, кандуу кагылыштар 40-жылдарга чейин уланды. Кызыл террордон чегинген кыргыз уруу топтору Борбордук Азияда жайгашкан чет өлкөлөргө кире качышты. Кыргызстанда ушундай топторду жетектеген өз урууларынын башында тургандар корбашылар аталып, кармалгандары жазаланды. Кармалбагандары туугандарын алып Кытайга, Афганистанга, Пакистанга, Туркияга, Аравияга кирип кетишти. Ошондой топтордун башында тургандардын эң ириси Жапар Кулуулу Рахманкул болду. Аларды советтик прессада басмачылар деп, чет элдик пресса партизандык кыймыл деп жазышты. Конец басмачества сыяктуу саясий күнөө койгон китептерде четке кеткен качкын элдердин жат жерде аргысыз күн көрүп, суу ичкен жашоо шартын анализдеп, чындыкты жазуунун ордуна бир беткей жаманатты туудуруп, өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, тап душманы, эл душманы деген айып тагып, жаш муундарга жек көрсөтүп келишкен. Биз мында Рахманкул деп атаган беллетристикада анын басып өткөн кайгылуу жолуна аздыр көптүр иликтеген өңүттөн серп салып, каармандын абалын ачууну максат кылдык. Рахманкул азыркы кыргыз элине замандаш адам. Ал биз жашаган мезгилде эле жашап, кечээ жакында кеңеш өкмөтү кулаганда 1991 Туркияда көз өткөн. Андыктан анын өмүрү жамандалып жазылбай, эзилденип, калыс жазылса гана тарых бетинен өз ордун табат. Кийинки кеңири жол берилген эгемендүүлүк шартка байланыштуу Балбайдын, Байтектин, Ормондун, Боронбайдын, Чокон, Качыбек, Тилекмат, Жаңгарач, Жамангара, Жаныбек Казынын өмүр жолун, тарыхын, абалын изилдөө максатында Бишкек, Ташкент, Алматы, Санкт-Петербург архивдериндеги орус жазмаларын, документтерин, рапорттарын аңтарып отуруп, Рахманкул тууралуу маалыматтарга урундум. Андыктан башка иштерди токтото туруп, ушул даректүү изилдөөнү окурмандарга сунуш кылмакчыбыз. Кала берсе, 60-жылдардын башында Мургапта мугалим болуп, мектеп окуучуларын окутуп жүрүп, Рахманкулду көргөн билген 60 Набиев, Карбек Алимсаидов, Акназар аке, Эргеш аке, Эсхак аке сыяктуу аксакалдардан бир топ материал жыйнаган элем. Рахманкул мени көптөн бери кызыктырган табышмактуу адам. Кыргыз элинде дегеле жалпы эле көчмөн элдерде туулган күндү белгилөө мүнөздүү эмес. Алар жашты мүчөл боюнча чыгарып, 12 жылдан 13кө караганда 1 мүчөл, 25ке караганда 2 мүчөл деп, андан ары 12 жылды кошуп, жаш эсебин чыгарышкан. Ал эми айы, күнү адам туулгандагы орчундуу окуяга же жаратылыш шартына карай айтылган. Рахманкулдан качан, кайсы жерде, кандай шартта туулгансыз деп сураганда, ал салт боюнча жай саратаны аяктаганда, ак төөнүн карды жарылганда, жайлоодон жакага түшөлекте дүйнөнүн чокусу Памирде туулган экем деп жооп берчү. Эсептей келгенде анын туулган мезгили 1914 жылы август айына туура келет. Киндик кан тамган жери ата бабалары көчүп жүргөн Кичи Памир менен Чоң Памир аралыгы. Ал жерлерде ага туугандарынын, ата бабаларынын сөөктөрү калган. Борбордук Азияга төңкөрүш толкуну серпилгенде Рахманкул 4 жашар болгон. 1918 жылы февралда кызыл аскерлер Коконду алып, мурдагы хандыктын калдыгын талкылап, Кокон автономиясы деген мусулман мамлекетинин ордуна кеңеш өкмөтүн жарыялашат.
Германияда чыгуучу Das West журналы мындай деп жазат. Шаардагы бардык мусулмандар, эркек аял, бала бакыра кемпир чал дебей кылыч мезине мылтык огуна алынды. 10 000 адам кызылдардын колунан кырылды. Андан соң 3 000 адам жашаган маргалаңды кызыл жаян кылып, Памир тоолорунан саал түндүгүрөөк жайгашкан мөмө жемиштүү, берекелүү фергананы кыйратып, бир да тирүү жан калтырбай, атүгүл үрүп чыгар ит калтырбай жок кылышкан. Мына ушул ырайымсыздык тоо жакаларындагы мусулман кыргыздарды үркүтүп, үрөйүн учуруп, кеңеш өкмөтүн колдомок тургай кызыл террордон жашынып, качып кутулууга аргасыз кылган. Жек көрүү сезими күчөгөндөн күчөп, аларды кайриден капырлар атап, уруу топ-топ болуп, тоо таянып качкан. Уюшкан уруулара дегенде чачкын кол салып, андан соң биригип туруп, чептерге, заставаларга, гарнизондорго соккурган. Мисалы 1927 жылы Алайку заставасында Андрей Сидоров, Йосиф Шаган, Валерий Свишевский, Василий Жуков, Владимир Ахапкин, Яков Берников, Михаил Ватник башында турган отрядты Жаныбек Казынын жигиттери жок кылып, заставасын өрттөп жиберишкен. Ал окуялар кеңеш өкмөтүндө көтөрүлүштөр, козголоңдор, нааразылыктар катар каралып, өз жерин өздөрү басып алган басмачылар делинип тарыхка кирген. Тап күрөшү аталган кандуу кагылыштарда Орта Азия менен Казакстанда ошол жылдарда 2 миллиондон ашык мусулман набыт болгон. Чекистер Жапаркулду, анын уулу Рахманкулду, алардын укум-тукумун, урук туугандарын жок кылуу үчүн атайы тизмеге киргизип, кармап келүүгө көп аракет кылышкан. Ал кезде Жапаркул кичи Памир менен чоң Памир аралыгында көчүп жүргөн Найман, Кыпчак, Кыдырша, Тейит, Каракесек, Сарыкесек урууларынан турган кыргыздарга эл башы болгон. 30-жылдарга чейин чегара ачык, кыргыздар кой айдап, топоз ашырып, соода садык жүргүзүп, карым катнашта турган. Чегара демекчи азыркы кыргыз мамлекети турган чекти ким, качан, эмне үчүн мындай кылып бөлүп салганы так жазылбай келатат. Картаны карасаңыздар, кыргыз жерлери белчесинен кесилип, кыйла аймагы кытайларга, кыйла жери афгандарга, бир дары казактарга, дагы бир аймагы тажиктерге карап калган. Ал эми бир кезде 900 000 анжиян кыргыздары өзбектештирилип, Кохон хандыгынын аймагын Өзбекстан бөлүп кеткен. Кеп, ошол жердеги кыргыздар тилинен, дилинен, салтынан, маданиятынан ажырап, улуттук кызыкчылыктан, өз ээлигинен, укугунан, илим-билимден, прогресстен кол жууп калгандыгында. Байыртан эле ысык суукка байымдуу, турмушка чыдамдуу кыргыздар жерден жем алып, жаратылыштан дем алып, табигат менен бирге жашаган. Кантсе да ак кар, көк муз каптаган тоо шартында ажалга тик караган кайраттуу каарман эл жашайт Тянь-Шань, Бадахшан, Памир, Алай тоолорундагы 4000, 5000, 6000 метр бийиктикте кыргыздардан бөлөк кайсы улут жашап келди? Жашамак тургай альпинисттер араң чыккан 7000 метр бийиктиктеги Памирди көк жалтаң мөңгү каптап, кышкысын 40-50 градус суук турат. Мындай суукка чыдаса топоз чыдайт, элбирс чыдайт, анан кыргыз чыдайт. Кийиктер кар калың жааганда тоо жакылап түшүп келет. Кычкылтек менен шубактан өксүгөн кыргыз жылкылар Памирде кулун салып коет. Ашуусу бийик тоо, агыны катуу суу, түтөк, цинга өкүм сүргөндүктөн жана гигиенанын жоктугунан мал эмес, жаңы туулган нерселердин көпчүлүгү биринчи эле жылы чарчап турган. Ошого карабастан тоо шартында туруктуу, турмушка чыйрак, суукка байымдуу Памирде жашап, Памирде тукумулаган. Эки өлкөчүнө май жыйган атан төөлөр менен буртасы калың мойну жоон топоздор, жилеги чучуктуу, куйругу чарадай кысар койлор Бадахшан суугуна төштиреген. Мына ушулар көчмөн кыргыздардын жер тамагы, кийер кийими, жабаар үйү, жашоого каражаты чарбасынын негизи болгон. Ушулар гана Памир кыргыздарын өлүмдөн сактап келген. Совет өлкөсүндө коом үчүн, ортолук үчүн, партия үчүн, достук үчүн мээнеттенип, таңды кеч кара тер төгүп,
Жанын жанга, жамбашын жерге урган колхозчулардын, жумушчулардын акыбети кайттыбы? Өнүккөн социализмди куруп, коммунизмге бет алдык деп кызыл өңгөчү кыйылгыча кыйкырган партократтар менен бюрократтар жумшак креслолордо отуруп, колхозчулардын колуна бир уй, 5 кой карматып, сөөгүнө териси илиңги чексеткен, анан төшүнө орден тагып, алаксытып турган. 60-тан өткөндө алардын көбү ооруга чалдыгып, аракечке айланган. Алардын эмгеги, мээнети, түйшүгү ким үчүн, эмне үчүн, кайда сарп болду? Кана алар курган мамлекет. Байлык, казына, экономика, социализм, коммунизм. Демек, курулай шаңдануу, хору чакырыктарды курал кылган парт-диктатура өз өкүмүн жүргүзүп, элдин чекесинен төгүлгөн терден партиялык төбөлдөр жыргап, аз күндүк дооранан сүрүп турган. Ошентип, социализм куруп атабыз деген өлкөдө эмгекчилерди эзүүнүн жаңы формасы келип чыккан. Кызыл билеттүү жаңы даткалар, жаңы манаптар, жаңы паракорлор, кызыл жакалуу, кызыл чоктор, мекемелердин төбөлдөрү, партиялык чиновниктер пайда болгон. Азыркы жаңы шартта алар Кыргызстанды демократтуу мамлекет кылабыз деп, кызыл билеттерин ыргытып жиберип, кой терисин жамган бөрүлөрчү баштарын чыгарып, орчундуу орундарга, түйүндүү жерлерде парламентте өн куултуп отурушат. Аларда тизгин турганда Кыргызстан демократияга багыт алышы оор болор. Бир уч байлары бар, 90% эли эң төмөн жашаган, кайырчылары булуң бурчтарда сагалап турган өлкө карызга белчесине батып, башка мамлекеттерге көз каранды, күнкор болуп калуу коркунучунда турат. Талаага тууктун кыгын ташыган колхозчуларга караганда цивилизацияга, технократияга, прогресске мурдараак жеткен капиталисттик өлкөлөрдүн эли бизден алда канча жакшы жашаганы таң калтырат. Дээрлик 70 жыл ичинде эркиндикке, теңдикке жеттик. Капиталисттерден ашып өттүк деген Совет өлкөсүндө башка мамлекеттерге караганда өтө кандуу, каргашалуу, өлүмдүү окуялар көп болду. Ал трагедиялар салтанаттуу ураандар менен жабылып, жасалма пафостор менен коштолуп турду. Жалаң гана колхоздоштуруу, индустриялаштыруу, идеялаштыруу, репрессия, согуш, согуштан бүлүнгөн чарба, аны калыбына келтирүү жана сенек мезгилде канчалык адамдардын каны төгүлдү, канчалык айыпсыз адамдардын өмүрү кыйылды, канча адамдар түрмөдө чириди. Алар миллиондоп саналат. Ал эми ата энесинен ажыраган жетим балдар үйүндө бактылуу балалыгыбыз үчүн партияга рахмат деген ураандар жазылып, кылмыштар шырма менен, ардак такта менен далталанып турган. Улуттар ассимиляцияланып, адамдар деградация болуу коркунучунда калган. Мисалы, Ойрот, Бурят, Шор, Хакас, Төвө, Ханты, Мансы, Саха, Нанай, Ненец, Коряк, Нивх, Алеут сыяктуу тайганы, тундраны, Сибир жерлерин ээлеген түпкүлүктүү эл эне тилинен, дининен, дилинен, салтынан, наркынан ажырап, өңүнөн башкасы орусташтырылды. Ал эми татар, башкырт, мары, удмур, мордва, адыгей, ингуш, балкар, каварда, осетин, чечен, карачай, каракалпак, абхаз, аджар, черкес сыяктуу өз бетинче мамлекет болууга умтулган элдердин укугу тебеленип, улуттук касиеттери жоюлуп баратты. Мунун баары советский народ, новая историческая общность людей деген жасалма ураанга далдаланып, иш жүзүндө Орус империясынын кызыкчылыгын көздөп, башка улуттардын кызыкчылыгы түккө турбай калган. Түпкүлүктүү журт эл достугуна ишенип, улуттук кызыкчылыгына кайыл болгон. СССРдин баардык аймагына орустар курт кумурскадай тараган. Эми из насиженных мест не трогайте нас деп дома тартып, басып алган жерлеринен кеткиси жок. Алар менен арак келди, самогон, самопал, самосад, барматуха келди. Жаштар уурулукка, жалаптыкка, мыкаачылыкка атасын жайлап, энесин кыйноого бет алды. Эгер цивилизация ушундай болсо, цивилизациясы менен жерге кирсин деген нааразылыктар туулду. Эзели кыргыздардын ата бабасынын даракештик, нашаакештик, жалаптык, аферистик, авантюристик көрүнүштөр, мафия, коррупция, протекция дегендер жок эле. Мына эми алардын баары бар. Цивилизация болбосоң кое кал.
Her bolbosoň, jaştарды depressiýadan saktap körgülä. Bazary jakyn baýybayt, kazany jakır toýunbayt deyt. Akylman el makaly. Bazar ekonomikasy uluttuk öýrende oluştun başaty boldy. Bolaçok emne menen bütörü belgisiz. Rahmankuldun eli bul differensiasiýalardan birinde baştan geçirgen jok. Geçirmek turay, uğup da görgön jok. Men 1961-nji ýyly Murgapka mugalim bolup barganymda anyň bardyk aýmaklarynda bolgam. Badakşandagy Karaköl, Jaşylköl, Bulunköl, Iranköl, Başkümböz, Alıçur, Göne Korgun, Çetindi, Median, Şaymak, Toktomuş, Kızılravat degen jer atlar ele. Jaratılışka laýyk koýulgan kırgızın jerleri ekenin aýtyp turbaýby. Tajiklerden Şugnan, Ruşan, Vanç, Eşkaşim, Kalaykum, Bartang, Vahan, Şaartuz degen kıştaktary jemaatdaş. Rahmankuldun ata-babalary uşul jerlerde köçüp konup жүрgön. Keňeş beýligi menen gelişpey çegaradan ötüp ketip, Kiçi Pamir degen Afgan Badakşanynda jaşap kalgan. Kızılravattan 30 çakrym aralykda. Rahmankuldun mal jany Vahan örönünde 2 suw aralygynda jaýlaçy. Ezelden ele köçmen kırgızlarga yntymaktuu, ırıska şerik, meymandos, beýpil turmuş münezdi. Alar zeri tönükünдөй, kuyruğu jılkynykynday, başı uydukunday, korkuldaşı doňuzdukunday, ayuday bapsıygan topoz bagyp inek sağaşat. Topozun sütü kaymak, kaymağı may, sütünü kaşık salsa jygylbayt, etin sürsütse dağımı taňdaýdan getbeyt, bir juma et jedirбей suusun içiret. Topozdu kotoz, urgaçysyn inek, muzosun mamalak deşet. Batıra menen atılçı mıltıkты çaçma, çıv etme mıltıkты bırsıldak, çıkırıvatat degende kıçırıvatat dep, tildin singarmonizm mıyzamын özgörtüp süleşet. Oşonduktan Pamir kırgızlarının til özgöçölügü telçi okmuştulardı kızıktırıp, dalay dialektologiyalık emekleri жазышkan. Badakşanda uyaň jündü çiçaň koýlar bolgan emes. Alardy it kuyruk deşip urunuşbaydy. Koýlary jaýdary gyssar kuyruk koýlar. Tüstöri kara, kök, boz, kızıl, küreň keletda, soýgonda kuyruğunun salmagy 20-30 kiloga jetet. Bul arkar tüspöl muflon koýlar suwukka baýymduu, tog taşka laýykduu, uzun şyrak, tuyaktary kurç, mürgüböý jüret. Rahmankuldun eli koy terisinden içik, ton, kürmö, şım, malakay, tumak, tebetey, köldölöň, talpak jasaşat. Çarık, maası, ötük, kepiç ultarışat. Jününön tüydök tüyüp, şoğuna yeşip, jewirip, tar soğup, kilem tokup, şırma, töşök, şırdak, alagiyiz, örökiyiz basşat. Terdik, jeldik, içmek, şırıp, körpöçe kaptaşat. Jaň soýulgan koýdun jaş etinden jeşet. Karçıga, kuymulçak töş etin sürsütüşet. Maynan karınga, möönge toňdurup saktaşat. Koy sütünön juurat, ejigi, kurut, olobo, çöböge jasaşat. Kuruttu kımızga, çalapka, açkılga yezip içişet, ötö tok bolat. Topoz kılınan arkan eşet. Jününön kurjun, kap, tar soğuşat, üzük, tuğurduk jasap, üy jawşat. Terisinden taman tilişet, eğer kaptaşat, kayış iyileşet, üzöngü bo, kömöldürük, kuyuşkan, jügön örüşet, çanaç, sava köktöşet, kökür, könöçö güleşet. Topozdu minişet, jük töşet. Al toğ taşka, küçuna, tezegin terip, otun kılıp jakşat. Rahmankuldun elinde iki örköçtü, çuğdalуу, bakteriyan atandары saktalıp kılgan. Badakşan kırgızdары jayıt kotorup köçüp жүрgöndükten boz üydün uğuk kerege, tündük, çamgarak keyizderi, andağı emerek buyumdar, sandık, ükök, juurkan töşök, şırdak keyizler töölörgө jüktölet, kökör, çanaç, beşik, sava, idişayak, kaşık tavak, kurjun, kaptar, azık tülüktör topozdorgo artylat. Tö çuğdasынан eň jyluu, eň asıl kiyimdir, çepkendir, kimentaylar, kürmölör, köynöktör, beldemçiler toklat. Sütünün şuat jasaşat,
etini жешет, казысы кадимкидей чучук болот. Эки өркөчүн төрт таманын жал сыяктуу сүрсүтүшөт, кышка сакташат. Атсыз кыргыз күн өткөн эмес. Айрыкча Рахманкулдай жоокер кишилерге мыкты ат керек болгон. Кууса жеткен, качса кутулуп кеткен күлүктөрдү ал афгандардан сатып алчу. Бейлерди колго кармап туудурбайт. Кулундары түтөктөн өлүп калат. Алар минүүгө гана жараган тукур аттарды кармашат. Колдогу малдан тышкары тоодогу кайбирендер арбын болгондуктан мергендер анга чыгып, аркар кулжа эшки теке атып келишет. Эл көп жайлаган тоолордон качып, оошуп келген кийиктер чоң Памир менен Кичи Памирдин коктук колотторунда, жылга жыбыттарында арбын болгон. Бир кулжанын эти бир үй бүлөгө айлык азык. Ууга чыкканда мергендер 30-40тан кийик чыгат. Мындан тышкары тоо сууларында тоо балыктары болот. Аларды торсуз, кайырмаксыз эле чоо салып кармашат. Ак мөңгүлүү тоолордо зоодон кулаган башаттар, сала булуттар ургуйт. Суу болгон жерде тал, терек, бадал өсөт. Суу болгон жерде ташты жарып чөп чыгат. Ал эми тоолор өзөн суулардын, жылга жыбыттардын, дарыя көлдөрдүн, деңиздердин башат эмеспи. Жай күндөрү Бадакшанда жайлуу маалы. Кекире, чекенди, карындыз, мамыры, аккудул, мендубана, текей, шимүр, балжууран, балтыркан, жоогазын, мандалак, каакым-кукум сыяктуу тоо гүлдөр өсөт. Күнгө чагылышкан ак жалтаң чокулардын, көз тайгылткан күзгүдөй көк муздардын, көз карыктырган карлардын астында чаар жон илбирс жатат. Ошол жерлерде дээрлик кылымдар бою согуш айбаалын көрбөй, төңкөрүш кабарын укпай, адам кыргынын билбей, кандуу репрессияга кабылбай, камалбай, кыйналбай, эзилбей эркин жашаган элде кыргыйдай корголгон чилдей кылып, же карышкырдан качкан кийиктей кылып, эки тоонун ортосуна камап коркутуп үркүтүп, анан кармап келип атып, асып, жок кылуу кимге керек эле? Түндүктөгү ак аюуну Гималай тоосуна алып келип, күрөң аюунун жанына кое берсе, же муз мухиттеги моржду алып келип Каспийге салса, жаралганы өз акваториясында адаптацияланган жаныбарлар ал жерлерде жашай алат беле? Ошондой эле тундрада бугу багып, ит айдап, нарталарда, ярангаларда, чумдарда жашап көнгөн эвенгтерди, эскимосторду, чукчуларды кызыл кумдагы түркмөндөрдүн арасына көчүрүп келсе, же тескерисинче Сахарада нар төө айдаган туаректерди, бедуиндерди, бушмендерди алардын ордуна тундрага зордоп көчүрсө, кандай абалда калар эле? Ошол сыяктуу социализм курдук, цивилизацияга жетиштик деген совет бийлиги Памирде көчүп жүргөн кыргыздарды тап душман катары ок чачкан куралдары менен атып, кырып, куугун сүргүнгө алганын ордуна тарых үчүн, генетика үчүн, этнография үчүн табигый жашоо шартына жараша өнүктүрсө болмок. Андан утуш гана алмак. Алар социализмдин душманы беле? Социализм тууралуу алардын дээрлик түшүнүгү жок болчу. Тап душман деп, аларды кас душман кылып алышты. Күч зордук менен малдарын тартып алып, ортолукка салып, бирикме чарбага киргизүү саясаты өзүн актадыбы? Саясат, экономика, маданият, дин, төңкөрүш, тап күрөшү булардын бардыгы илимий анализден өткөрүлүп, анан колдонууга кирүү керек. Карл Линнейдин, Жан Лемарктын, Чарльз Дарвиндин эволюциялык теорияларын негиз кылсак, жаратылышта табигый иргелүү закону үстөмдүк кылаары белгилүү. Ошол тандамал жол азыр келди. Эч кандай теңдеме элди өнүгүү жолуна алып келбейт экен. Мурдагы Москвага көз каранды болгон, орусташып бараткан республикалар азыр эгемендүү мамлекет болуп, өзүнчө өнүгүү жолуна түштү. Бир кезде Кытайда айтылган бардык гүлдөр гүлдөй берсин, бардык акылмандар иштей берсин деген жобо азыр колдонууга кирди. Бирок бул жолда өзүн кандайча актаары белгисиз.
Рахманкул ооздан оозга өткөн уламалардын, аңыз кептердин, ыргайланган дастандардын каарманы болууга ушул кырдаалдар себеп болду. Ал тууралуу даңызылар үйдөн үйгө түн бир окумга дейре, кээде таң аткыча айтылар эле. Анткени Рахманкул карамагындагы калкка калыс караган, баардыгын тең бөлүшкөн, чыр-чадактарды адилет баскан адам болгон. Эгерде аңчылары ууга чыгып, 60-тай аркар кулжа, 50-дөй эчки теке атып түшүшсө, түтүнмө түтүн бөлүштүрүп, согум катары тараткан. Эгерде кыш катуу болуп, мал көтөрүм болуп, жут тооруса колундагы жарактуу малдарды сойдуруп, эт, сүт, май азыктарды сарамжаал сактатып, элди узун сарыга жазга чыгарган. Келерки жылы аң терилерде, асыл буюмдарды, жараган малдарды алмашып, өлгөн жеткен союлган малдын ордун толуктап турган. Эгерде кимдир бирөөлөр малга же башка бирдемеге картар болуп келсе, эч качан куру кол жөнөткөн эмес. Болсо бекер берип, болбосо күрөөгө алып берип, узак мөөнөткө аманат кылган. Рахманкул карамагындагы элге жамандык кылган эмес. Мал төлдөгөндө, кыз алып, кыз бергенде, бала туулганда, жазда, көздө, ашта, тойдо, ат чаптырып, топоз жарыштырып, чоң байге сайдырган, торпок тарттырган. Чыңгызхан чаап алган кулдарын же багынбаган туткундарын колу бутун байлатып, атчан жоокерлерине санын сан, колун кол кылып тирөөлөй тарттырган. Кийинчерээк киши тартуу кылып, торпок тартууга, андан улак тартууга өтүп, ал зоок койланып көкбөр аталган. Анткени жай кышы малга тийип турган карышкыр каны төгүлсүн, кабыргасы сөгүлсүн деп ырым кылган. Мына ушул оюндарда баш байге алгандар аңыз болуп ыргайланган. Рахманкул бала күнүнөн мылтык кармап өскөндүктөн Бадакшан тоолорун коёндун жатагынан аюунун чейинине чейин билген. Тоолорду жан буурундай сүйгөн. Кээде 5000-6000 метр бийикке чыгып, төмөнкү шар суу кузгундап жаткан туңгуюкту башы айланбай карап турган. Кытайдан тартып Пакистанга чейин чиркелишип аткан Гиндукуш тоолоруна чыккан. Чыгыш тарапта күн нуруна чагылышып Чакмакташ көлү жатчу. Чегара бөлүнүп чоң дүйнө менен байланыш үзүлгөн соң, эч кимге зыяны жок кой оозунан чубалбаган Памир кыргыздарын чекистер тап душман катары жок кылууга аракеттенип, өз билгениндей жазалап турган. Шомпол менен сабап, шпицрутен менен адамдын жонунан кайыш тилген. Мылтык десе, согуш десе жанын берген, ок атканды, киши өлтүргөндү сүйгөн, ураалап окко төшүн тоскон жан кечти офицерлердин мыкаачы салты канында эле. Эгерде мал адашып чегарадан өтсө же адам адашып дайынсыз жоголуп кетсе, сөөгү да чегарадан кайрылган эмес. Офицерлер андагы кыргыздарды эмне кылса өзү билген. Кээде чегарачылар удургуган булуттай кирип келип, тарсылата мылтык атып, жайытта оттоп жүргөн малдарын айдап кетип турган. Күндөрдүн биринде чегара тараптан аттардын дүбүртү угулуп, боз үйдөгү Рахманкул менен Жапаркул чоочуп тура калышат. Аңгыча аттарынан ыргып түшкөн офицер менен куралчан солдаттар эшик жабууну булкуп, автоматтарын такуу кармап үйгө кирип келишет. Алардын аракети мурдатан ойлонулгандыктан, автоматтарын Жапаркул менен Рахманкулдун көкүрөгүнө такап, былк эттирбей офицер курунан фляжогун алат. Жапаркул менен Рахманкул баштарын чулгуп кетенчиктешет. Солдаттар ата баланын жаактарын кабыштыра кармап турушат. Офицер «Ич абышка» деп фляжокту болу атасынын оозуна такайт. Анда сүткө окшогон суюктук болгон, ага уу кошулган. Жапаркул эмне ичирип атканын түшүнөт да, мен ичейин, мени өлтүргүлө, балама тийбегиле, бала жаш, мага ичирип чыгып кеткиле, эч кимге айтпайм, дейт. Бирок офицер экөөң тең ичесиң деп, пистолетти ийектерине такап, суюктукту күч менен оозуна куят. Эгерде офицер ок чыгарып экөөнү атып салса, анда жаңырган үндөн коктуколоттогу урук туугандары туш-туштан чыга калып, курчап калмак. Булар тажик тыңчылары аркылуу жашынып келип, Жапаркул менен Рахманкулду дымын чыгарбай өлтүрүүнү максат кылышкан. Анткени Жапаркул уулу менен жөнөкөй боз үйдө малга көз болуп жатышчу. Чоңүлөрү жайыкта эл арасында эле. Жапаркул менен Рахманкул ооздоруна куюлган суюктукту бир кулгуп, эки кулгуп жуткан болуп, ары карай кетирип өөгө тырышат. Фляжоктогу суюктук түгөнөт.
Офицер максатка жеттик деген ойдо кетүүгө буйрук кылат. Алар аттанып кетээр менен экөө тең сабадагы кымыздан жутушат, окшушат. Чыгдандагы жуурат чалаптан да үстөккө босток согушат. «Ич балам, иче бер, куса бер» деп атасы өзү да иче берет, куса да берет. Буларга күн менен түн айырмасыз эле. Кайсы убак болбосун ар кандай кокустукка, журт которуп көчүп кетүүгө белен турушчу. Жигиттери малдан, катындары саандан келишет. Болгон окуяны уккан соң үй бүлөсү түн жамына журт которуп кетишет. Рахманкул жаш болгондуктан ашказаны жакшы тазаланып, коорсуз эсен суу айгат. Карт атасы алдан тайып, шалдайып, муун жөөнү бошоп, баштагыдай болбой калат. Ошонун залдарынан алсырап төшөктөн турбай, ардан 13 жыл өткөндө дүйнөдөн кайтат. Болбосо ден соолугу чың, эч качан уурдум деп төшөккө жатпаган кайраттуу Жапаркул дагы жашайт беле, 100 жаштан ашат беле, ким билет. Жапаркул менен Рахманкул турган боз үйдө патрульдар кантип билип, кантип таап келишти. Чегирага жакын Вахан үрөөнүндө тажиктер көчүп жүрүшчү. Алар Рахманкулдун ар кыймылын, кайда жатып, кайда турарын, боз үй кайда тигилерин тымызын билдирип, чыккынчылык кызматына заставадан ак алып турушчу. Офицер менен 3 солдат жашынып келип, зордуктап ичирген уудан экөөнүн өлбөй калганы да тажик тыңчылар аркылуу чекистерге жеткирилет. Демек, кайрадан кол салуу, амал колдонуу болорун Жапаркул да Рахманкул да жакшы билген. Ашуулар жабыл элек эрте күздө Рахманкул эки суу бойлоп отурган туугандарына «Үйүңөрдү чечип көчкүлө» деп буйрук берет. Үйлөрүн төөгө, жүктөрүн топоздорго артып, малдарын айтап, ар коктудан козголгон көч Кытайга бет алат. Кичи Памирдеги Вадыхшир ашуусун ашып, 7 күн жол карытып, алар Синьцзянь провинциясындагы Ташкоргон деген жерге келишет. Анда алар советтик кызыл террордон из жашырып 5 жыл турат. 1934 жылы Советтер Союзу менен Кытайдын ортосунда чегара маселеси курчуп, өз ара аңдышуу, экспансия кысымы күч алгандыктан Рахманкул кайрадан Афганистан тарапка кетүүгө аргасыз болот. Бул жолу аларды эки тараптан Кытай совет чегарачылары кысымга алат, малдары талуунга түшөт. Чегара саясаты ойлонулган саясат болгондуктан Рахманкулду кармап келип жазага тартып, элин отурукташтырып, ортолукка мажбурлап малдарын алуу керек эле. Башкалар да аны туура басын, таасирин тийгизбесин деген ойдо кандай да болбосун анын көзүн тазалоо керек эле. 1935 жылы май айында Рахманкул 4 киши менен малдарына жайыт издеп чегарага жакын келишет. Кызылрабатта 10 чакырым обочо жерде малдарын жайып, чатырларды жатышат. Аңгыча 12 солдаттан турган куралдуу отряд аңып келип, чатырды курчап калышат да Рахманкулга, агасы Мухамбеткулга, алар менен бирге мал кайтарган дагы 2 кишиге кишен салып, Кызылрабатка айдап кетишет. 2 күндөн кийин алар Мургапка жеткирилип, аскер гарнизонунун түрмөсүндө камакта жатышат. Аларды бир-бирден камерага салдырып, НКВД формасын кийген, жакасында ромбусу бар офицер сурак калат. Рахманкул менен Мухамбеткулга англичандарга кол кабыш кылган тыңчылар деген айып тагылып, эгер моюндарын албаса, сурак бүткөндөн кийин атылаарын билдиришет. Бала болуп башына жүн чыкканы Рахманкул англичандар кандай болорун көрбөгөн экен. Көрмөк тургай, ошондой калк дүйнөдө бар экенин укпаптыр да билбептир. Демек, түшүнө кирбеген англичандар жөнүндө таптакыр ойго келбеген сөздөрдү айтып дөөрүсү керек, тергөөчү таң калат. Таккан айып, күткөн жооп максатка жетпей, 5 айдан кийин камактан чыгарылат да Кытайды карай айдалат. Анткени айыбы мойнуна коюлуп атылбаган соң, аны Кытайга өткөрүп жиберишсе, алардын чегарачылары кармап алып, советтик тыңчы катары көзүн тазалайт деген арам ой болгон. Рахманкул 8 саат кундак астында жөө айдалып, буту акбаржак болуп, манжалары мөлтүрөп кетет. Талтактап баса албай калган ал чегарага жетип жыгылат. Постовой, артыңды караба, түз кет, бар жужайыңды табасың деп Кытайдын чегине өткөрүп таштайт. Рахманкул бир жыгылып, бир туруп, артын карабай кете берет. Чегарачылардын көзүнөн далда болгон соң, жапсар ташка жетип тынгатта катка кардан кытырата чайнайт. Түн кирет. Бадакшан тоолорун аралап,
Аңчылык кылып өскөн Рахманкул туугандары кайда турганын болгулуп билет да жылаңайлак жолго чыгат. Күндүз ыктоолорго тыныгып, текей терип, сарымсак тамырларын жеп, түндө ай жарыгында сапар карытып, улуу тоолордо эрбеңдеген караан 5 күн, 5 түн өткөн соң 6-чы күнү бир боз үйгө жетет. Ал туугандарынын үйү болуп чыгат. Рахманкулду эс алдырышып, аттап, тондоп, атасы Жапаркулдун өргөөсүнө жеткиришет. Болгон окуяны уккан соң Жапаркул курман чалдырып, түлөө өткөрөт. Ошондон 7 ай өткөндөн кийин 1936 жылы май айында эки пастек топоз багуучу менен акеси Мукамбеткул кайтат. Түш оогон ченде бөксө тоолорду жүрмөлөп келаткан карагандар көрүнөт. Улуу тоодон дүрбү салып турган Рахманкул дароо тааныйт. Аларды алдырып келип жаткырат. Ийне жеген иттей арыкташкан, шалдырап сөөктөрү калган. Мукамбеткул эки өпкөсүнө суук тийип, кабыргасынан кагынганына 6 ай болгон. Жылуулап жаткырып, май, сүт берип багышат. Саал баш көтөргөн соң Мукамбеткул Совет өлкөсүндөгү кандуу жазалоону, ак карасын ылгабай камап атканын, камактагылар ачкадан, сууктан, адам чыдагыс кыйноодон өлүп атканын айтат. Буларды эмне үчүн кое бергенин билишпейт. Балким кой оозунан чөп албаган, эчтеме билбеген момун болсо керек дешет. Сөздү угуп отурган атасы: "Биз ал жакта эмес, бул жакта тургандыктан аларга тиешебиз жок. Алардын адамы болбогондуктан кое беришти. Алардын адамы болсоңор, көрбөгөндү көрмөксүңөр" дейт. 1936 жылы жайында Рахманкул үйлөнөт. Атасы чоң той өткөрөт. Той тамашасы 3 күн созулуп, байге таратылат. Торпок тартыш, балбан күрөш, топоз жарыш, ат чабыш, оодарыш сыяктуу оюн сооктор өткөрүлүп, жеңгендер байгеге ээ болот. Жеңгендердин башында Рахманкул тургандыктан Памирде жайлаган Найман, Кыпчак, Кыдырша, Кара Тейит, Сары Тейит, Кара Кесек, Сары Кесек рууларынын арасында кадыр артат. Ошондо алган аялы 9 эркек, 3 кыз төрөгөн. Рахманкул эс тарткандан эле атасы бийлеген топторго катыштырып, жанына такай ала жүрүп, болочокто эл тагдыры анын колунда болорун эскертчү. Атасы жайыт, тоют, союш, үйлөш, соода, аш, той, жер которуу, үй кондуруу, көч маселесин чечерде, өз ара мамилелерде, чыр чатактарды жөнгө саларда, акыл айтар, кеңеш берер билермандарды тегерегине топтоп, бир муштум кылып ынтымакты бекемдеген. Кабулга иш билги, тил билги өкүлдөрүн жөнөтүп, Афганистан шахынын түндүк чек арасындагы ишенимдүү кишиси болуп калган. 1941 жылы 22 июнда Германия Совет өлкөсүнө капыстан кол салып, тез арада анын көп аймактарына кирип барды. Совет өлкөсү жашап калыш үчүн бул күрөшкө тейлеп турган күчтөрүнүн бардыгын салды. Орус территориясын каптап кирген моторлоштурулган танкалык салгылашта эбегейсиз көп адам курман болду. Совет өлкөсүнүн бардык булуң бурчтарынан адамдар согушка салынды. Күнчыгыштагы Кытай, Афган чекарасындагы гарнизондордон аскер адамдары, кызыл офицерлер кандуу майданга кетти. Ушунан уламбы абалыбыз жакшырат, өз жерибизге барабыз деп ойлогон Афганистандагы кыргыздар чегарага жакын турушат. 1941 жылы жай айларында советтик патруль посттору менен афгандык кыргыздардын ортосунда бир нече кагылышуулар болду. Кагылышуулар Кызыл Жаян майданга айланды. Өткөндөгүнүн өчүн алыш үчүн Рахманкулдун жигиттери эң маанилүү чегара постун өрттөп, гарнизонду аз убак ээлеп турушат. Башка отряддардан күч кошулуп, чекисттер контр чабуулга өтөт. Абдан куралданган орустар түн жамынып чектен өтүп, Оганстанда жашаган кыргыздардын үйлөрүн өрттөп, өздөрүн атып өлтүрүп, мал мүлктөрүн айдап кетти. Мына ушул түнү Афганистанда жашаган 60 кыргыз өлтүрүлдү. Рахманкул соккургуча чегарачылар кичи Памирге тереңдеп кирип, малдарын автоматтар менен атып, өздөрүн кырып жиберишет. Бийик тоолордун ээн жайыттарында төөлөр менен топоздор калат. Чекисттер кой эчкилерди союп, аттарга атып баратканда буйтка жолдорду жакшы билген Рахманкул өңүттөргө буктурма койдуруп, 5 маузерчен жигит менен 12 солдатты жайлап, өлгөн солдаттардын октары, куралдарын алып, калгандарынын артынан сая кууп жөнөйт. Атышуу түн бою созулат. Таңда караса өлгөн солдаттарын терең жарларга, капчыгайларга тыгып,
Аман калган офицер баштаган айрым солдаттар качууга аргасыз болгон экен. Өз чегине кирип кеткен. Өлгөн солдаттардын кийим-кечегин, азыктарын алып, автоматтар менен куралданган Рахманкулдун жигиттери советтик чегерага жетип жетпей кайра тартышат. Рахманкул бул жеңишке кубанбайт. Анткени алдыда боло турган коркунуч кооптуу экенин сезет. Ал өзү да көп малынан, жакшы азаматтардан ажырап калган. 1943-жылы жаз чыгар менен Афганистандагы кыргыздар мал союп, курман чалып, ак кийиз жайып, Рахманкулду хан көтөрүшөт. Эми эл тагдырын тейлөө атасынын ордуна турган Рахманкулдун колуна өтөт. Кыргызда мал союп, ак кийиз жайып, бата тилеп, бир кишиге баш ийип, хан деп коюу боло берген. Бадакшандагы ызгаартуу кыш, өпкөдөн өткөн суук малдын башын дагы кыскартат. Атышууда кырылган, талаада кайтаруусуз калган, ит куш жеген малдын орду толбойт. Андай шартта тамак маселеси кандай болору белгилүү. Аш-жылаңач эл андан ары кандайча жашап, кантип күн көрөрүн билбей Рахманкулдун алдына келишет. Өз башын кай жерге батырарын билбей күндүр-түндүр санаага малынып турган Рахманкул калың топтун сүрүнөн тириле түшөт. Карегиндей сактаган малынан жана колунда бар ишенимдүү кишилеринин менчигинен 3төн жандык таратат. Ар бир 10 үйдү бириктирип, саап ичүүгө бирден инек бөлдүрөт. Андан аркы жашоо Рахманкул элди кайда баштап, кантип жан сактаарында кылат. Ошентип малдары жуттан өлүп, караманча эчтемеси жок калгандарга үлүш бөлдүрөт да малдын каймагы, сүтү, майы, жуураты, тезеги, жүнүнө дейри эсептелип, белгиленген мөөнөттө кардар кара күчүн же малдуу болуп калса малынан берүү вазыйфасы мойнунда калат. Бул аманат деп аталат. 3 жылда көтөрүп алган 2 кою болсо же бир инек алган болсо, топоз нургачысы төлүнө карай эсептеп 5 жылда кайрып берет. Кийинки жылдарда малы 2 эсе же 3 эсе арбып, мурдагы малдын орду акырындап калыбына келет. Сүтүндө олобайт, анткени Рахманкул сүткор эмес эле. Бир кезде атасы Жапаркулдун карамагында 150 000 кой эчки, 10 000 чамалуу топоз болгон. Бул Жапаркул бийлеген жакын урук туугандары менен эсептегенде. Кыргыздар уруу болуп жашаганы белгилүү. Кийинчерээк жаратылыштын табигый өсүү закондорун адамдар өзү бузуп алгандыктан алдырып, чаптырып, саттырып, кароосуз калтырып, малдын 3төн 1 калган. Башында 10 000 чамалуу элден жартысын араан кармап турган. Кытайдан, Индустандан, Пакистандан, Афганистандан өткөн жолдун нугу менен 1940-50 жылдарда андагы кыргыздарга ар кандай саякатчылар, соодагерлер, окумуштуулар, качкындар келе баштайт. Ошолорго кундуз, суусар, илбир сыяктуу жаныбарлардын аң терилерин, топоз, кой терилерин, ашатылган ийленген, кытатталган булгаарларды, төө чуудаларын, кыл аркандарды, жүндөрдү, көбүнчө малдарын башма-баш айырып баштап, ордуна кездеме, ийне, жип, темене, шибеге, ара, балта, керки, бычак, аттиш, кайчы, өгө, көзө, кычкач, чапкы, казан, табак, пандус, чыны чайнек, идиш аяк, октары, мылтык, тапанча, автомат сыяктуу керектүү темир буюмдарды алып турушат. Ошол жылдары кыргыздар темир меш, кол саат, будильник, турнабай, радиоприемник, винчестер, чачпак, чолпу, шуру, мончок, атыр, самын, бет май, кант, нават, конфет дегендерди ала башташат. Афганистандагы кыргыздарды башкарып турган Рахманкул кененирээк жайыттарга ээ болуш үчүн Закир Шахка элчилерин жөнөтөт. Шахтан мунаажат болгон соң коңшулаш өлкөлөр менен эркин соода кыла баштайт. Малдар арбайт. Алардын жакшы абалын байкаган коңшулаш өлкөлөр кыргыздар менен алака кылат. Кыргыздар жылына бир жолу октябрь-ноябрь айларында жибек жолдун чыйыр аркылуу Гелгетке, Файзабадка, Кабулга мал айдап түшүп, башма-баш соода жүргүзүп турушат. Кыргыздар мал айдап киргенде базар наркы 2 эсе төмөн түшүп, бир ай чамалуу арзанчылык,
кененчилик, береке өкүм сүрөт. Алар бир койго, бир чапкы, бир дүрбөгө, бир топос, мылтык, тапанча, автомат, саатка бодом малдарын дөңү менен кармата беришчү. Рахманкул кийинчерээк шахтын кабыл алуусунда болуп, Бадахшан чекарасындагы ишенимдүү кишиси катары таанылат. Закир Шах вертолет жиберип, андан койруктуу кысар койлорду алдырып турган. Ал койлор шахтын кабыл алуусундагы банкеттерде кабап, шишкебек, палоо, манту жана башка сый тамактарга керек болгон. Ушундай шартта эркин жашаган кыргыздарга дагы коркунучтуу болот. Бир кезде ийне жылдырбаган чекистер өз бетинче эл менен болуп жашап аткан кыргыздарды кароолго алышат. Тоталитардык бийликтин үстөмдүгүнө көз каранды болгон Орто Азияда улуттук эркиндик, улуттук өзүнчөлүк эч кандай деңгээлде бааланбаган. 1947 жылы Афганистанда тынч жашап аткан кыргыздарга кайрадан бүлүк түшөт. Эртеби кечпи советтик чыгарачылар Афганистанга кирип келип, кармап кетерин Рахманкул алдын билип жүргөн. Анткени айгышкан тап душманы, басмачы, корбашы деп эсептелген Рахманкулду кандай да болсо кармап, чекистер эрдик катары өз ишин аткарып жазылаш керек эле. Ошондой жашыруун буйрук болгон. 1947 жылы июль айындагы жамгырлуу кечте солдаттар чектен өтүп келатканын Рахманкулдун сакчы жигиттери көрүп калып, токтотууга белги беришет. Бирок чекистер тараптан атылган октор Рахманкулдун жигиттерин атышууга аргасыз кылат. Жигиттерде кабулдан сатып келген карабиндер, автоматтар, гранаталар болгон. Кала берсе алардын баарында турмуш сагынан келип чыккан, тоодогу жан багуу шартына жараша мурдатан эле аңчылык куралдары да бар болчу. Алар жер өңөтүн адес билген, аң уулап, кийиктеп жүргөн көзгө атаар мергендер. Атүгүл аялдары, келин кыздары, кемпирлерине чейин мылтык кармап, капкан салып көнгөн, уларга тузак тартып, кекилек чил кылтактаган турмушка байымдуу жандар. Рахманкул атылган октордон улам үйүндө конокто отурган афгандарга дароо курал карматат да, балдарды, аялдарды, кар-картаңдарды капчыга ыктоолоруна, жар коңулдарына коопсуз жерге жашыра турууга буйрук берет. Жанында көзгө атар 11 мергени болгон. Алар жер өңүп, Рахманкулдун күзөтчү жигиттери жаткан жан буурго чыгышат. Белги берип ок атып, жашыруун өткөн чегарачыларды артка тартууга аргасыз кылышат. Рахманкул ат тезектери менен туяк издерин текшерет да, мында 20 чегарачы болгонун билет. Бул боло жүрчү атышуу же демейдеки кол салуу эмес эле. Буларда Рахманкулду кармоо же өлтүрүү максаты болгон. Качан болбосун, кайрадан келет деп болжойт Рахманкул. Болжогону туура чыгат. Рахманкул батышта 7 күндүк аралыкта жаткан Афган чегара администрациясына Совет өлкөсү тараптан дагы кол салуу болгонун, өз күчү менен алардын мейзин кайтарганын, дагы кол салса афгандар менен бирдикте коргоноорун билдирип, курал жарактан, ок-дарыдан жардам сурап чабарман жөнөтөт. Август айынын башталышында Афган чегара администрациясынын жардам бере албастыгын, мындан ары өз күчүнө ишенип коргонуусун, колунан келсе жанын ала качуусун билдирген кат келет. Рахманкул дароо түшүнөт. Афганистандагы кыргыздарга зор таасири бар жеке бийлөөчү хан Рахманкулдун көзүн тазалоого Совет өкмөтү Афган өкмөтүнөн суранган экен. Аны кармоого мамлекет аралык тымысын сүйлөшүүлөр болгон. Бирок Афган бийлиги кармап бербей, алиги купуя кабарды билдирген. Ошондон кийин чекистер кичи Памирге кирип келип, Рахманкулду өлтүрүүгө эчейин мертебе аракет кылышат. Бирок Рахманкулдун күзөтчү жигиттери сак турушуп, алардын жашыруун чабуулдарынын мизин дала айрат кайтарган. Бул жолу Рахманкул уруу башчыларын чакырып, аксакалдар менен кеңеш куруп, совет тыңчылары анын үй бүлөсүн, ага туугандарын жазалоону талап кылып атканын билдирет. Ошондуктан Афганистанды таштап, Кытайга кетерин, ал кетсе балким абал жеңилдеп тынчып калаарын, элдин убалына калбай, көздөн далда боло турарын айтат. Бир кезде элге таратып берген мал мүлкүнөн кечет. Эгерде бөлөк уруктардан ким өз ыктыяры менен кошо баргысы келсе, ала кетерин жарыялайт. Рахманкулдун өз уруусунан 80 бозуй төөлөргө жүктөлүп, бөлөк уруулардан дагы ошончо түтүн кошулуп, 1000ден ашуун киши Кытайга бет алат. Кээ бир бөлөк уруунун азаматтары Рахманкул каерде өлсө, биз да ошо жерде өлөбүз деп артынан аттанат.
көпчүлүгү дагы кандай өзгөрүүлөр болот, Афган Совет чекарасындагы абалды билдирип туралы деп Кичи Памирде калат. Ошентип, октябрь айында Рахманкул Кытайга экинчи рет көчөт. Алдыга кайгуу салып, топоздор, койлор мурда айдылат да, артынан төөлөргө жүктөлгөн көч чубайт. Автомат маузерин, патрон ташына сынып, тоогу көнгөн жамбы туяк, кайчы кулак, карагер кашкы атына минген Рахманкул өзү жол баштап, көч баштап жөнөйт. Рахманкулдун жол кийими ичи жылуу сактыян шым, ичи көрпө булгаар күрмө, башына баркыт кайыткан малакай сымал тебетей, бутуна теке терисинен ийленген, ичми карматып, ул тарткан, наалы урган такалуу өтүк болгон. Ат жабдыгы шайма-шай, кызыл чачылуу кайыш жүгөн, жазы тизген, куткун, куюшкан, темир үзөңгө, басмайылга тартылган көмөлдүрүк, канжыгасында чачы килем куржун. Рахманкул журтко тургондо дайыма жол баштап жүрө турган. Көч Рахманкул билген чыйырлар менен чубап отуруп, тар кыя, тайга кечүүлөрдөн өтүп, бийиги 4900 метр келген Давандан ашып, 2 күндө 100 чакырым жол басышат. Бул жолу мурда 7 күндө жеткен Таш Коргонду карай салбай, багытты башка жакка, түштүк чыгыш тарапка бурат. Дагы 3 күн жол жүрүп, Кытайдын Синьцзянь провинциясына караштуу чакан аскер чеби бар, соода саттык кыла турган Миңтеге деген фортко жетишет. Кытай четине өрүүн болушуп, малдарын жайытка чыгарып, өздөрүнө конуш сурап кайрылышат. Форттун аскери башчысы ок атуучу куралдарын өткөрүп берүүнү талап кылат. Кыргыздар автомат мылтыктарын өткөрүп берет да, жандарына тапанча гранаталарын катып калат. Жан серек, сак жашоо үйрөткөн. Ар кандай коркунучтардан, күтүлбөгөн кол салуулардан, капсалан куугалаңдардан жүрөгү өлүп, эч кимге ишенбей этият болуп калышкан. Эртеңки күн келечек эмне болот? Дагы кандай тагдырдын соккусу турат? Алдыда кандай мүшкүлдүү күндөр бар ким билет? Эчейин рет бөлүнүп, дүрүбөп, алапайын таппай дүрбөлөнгө түшкөн кездер болгон. Рахманкул мал өткөзүп, жайыт алат да фортко жакын жерге желанышат, бирок карышкырлардан үрккөн кийиктердей эки тарапка тең кулак түрүп сак турушат. Ошол кезде Чан Кай Ши башында турган Кытайдын Гоминдан аскерлери Мао Цзэдундун аскерлеринен жеңилип, Тайваньды карай чегинип аткан. Бирок Пакистан менен Тибет аралыгында борбордук Кытайдан алда канча алыс жаткан Миңтеке, Таш Коргон сыяктуу жерлерди күрөш толкуну али кучагына ала элек болчу. Андыктан анда барган кыргыздар 2 жыл коопсуз жашайт. 1949 жылы октябрь айында Чан Кай Шинин бийлиги кулатылып, ордуна коммунисттер келгенин угуп, Рахманкул дагы чочуйт. Жыл айланбай Кытайдын коммунисттери Миңтекеге жетип, фортту ээлешет. Адегенде коммунисттер форттон 5 чакырым алыс жайгашкан көчмөн уруулардын кимдер экенин этибар алган эмес. Алар негизинен бул аймактагы жер ээлерин, соодагерлерди, байларды, ажы, казы, кожо, молдолорду жок кылып, аларга жалданган жарды жалчы кедейлерди коммунага бириктирип, элди ортолук чарбага мажбурлап киргизүү менен алек болгон. Кезегеми көчмөн кыргыздарга келерин Рахманкул алдын ала сезип, артын карап кылчактап, жөнөткөн элчисинен Кичи Памирдеги туугандарынан кабар күтүп турган. Рахманкул Кичи Памирден көчкөн соң чекистер чектеп өтүп келип, анын көчүп кеткенин угушат да, кайда кеткенин билбей, убактылуу аңдуулар, шимшүүлөр тыйылып калат. Афган бийлиги курьер жөнөтүп, Рахманкулдун кайрылып келүүсүнө коопсуз шарт түзүлгөнүн билдирет. Рахманкул Кытайда жашоо аяктап баратканын, ал жерде тура берсе, арты өкүнүчтүү бүтөрүн байкап, аксакалдарын кеңешке чакырат да, эмне кылабыз, кайда барабыз деген суроо таштап, Совет өкмөтүндө эле Кытайда төңкөрүш болгонун, бийликти коммунисттер алганын, алар афган кыргыздарын жөн койбосун, мал мүлкүн тартып алып, ортолукка салып, өздөрүн сүргүнгө айдап жук кыларын туюндурат. Бардыгы кетели, эптеп турагыбыз Бадахшанга жетели деген пикирге келишет. Бирок кантип кетишет? Кытай бийлиги козголтобу? Чекти да Кытайдын кызыл отряды кайтарат. Кантип өтүшөт? Бир гана жол аларды жайлап, же байлап, курал алып өтүү керек. Өз куралдарын 2 жыл мурда өткөрүп беришкен. Айрымдарынын гана катып калган тапанча гранаталары бар.
курал форттун кампасында. Жакшы билишет, бирок кантип алышат? Эмне кылышат? Рахманкул 30 ойлонуп өлчөп, 40 толгонуп ченеп көрдү. Фортко тике кол салууга болбойт. Ал мүмкүн эмес. Жөн эле кете берсе, артынан атат, кырат, саяк кууйт. Эгер амал менен фортко киришсе, анан курал сактаган кампаны ачып, кыйратып кетсекчи деп көп ойлонуп, Рахманкул кандай аракет кылышты тактап чыгат. Буга мусулман майрамы орозо туура келет. Жакында Рамазан аяктайт, 4 жума туткан орозо бүтүп ооз ачылат. Ал сентябрдын акырында болот. Эгерде ойлогон ой, койгон максат ордунан чыкса, тоолорду кар басып, жолдорду муз тиштей электе Кирилл Даванды ашып кетсе болот деген пикирге токтойт. Сентябрдын башында форттун жаш командирин Рахманкул мейманга чакырып, кең пейил төгүп, караңгы киргенче коноктойт. Рахманкул күткөндөй командир өтө ыраазы болуп, аны фортко чакырат. Кошо бара турган жигиттерине чепке киргениңерде таш коргондун ичин кылдаат байкагыла. Эмне кайерде турганын, постордун санын, алардын алмашуу маалын, айрыкча курал сакталчу кампаны көңүлүңөргө түйгүлө. Эчтеме эсиңерден чыкпасын деп катуу эскертет. Форттогу солдаттардын көбү мусулман уйгур жаштары эле. Рахманкул жана анын жигиттери фортто болуп, баарын байкоодон өткөргөн соң командирди кайрадан орозо күнкү намазга, сый даамга чакырат. Мусулман солдаттардын рухун көтөрүп, ыйман адебин колдоп коюу үчүн комендант да чакырууну кабыл алат. Спагерлик үчүн бир чыны чайга бараарын айтат. Анткени ооз ачып көпкө майрамдоого кызмат абалы жол бербейт. Рахманкул сыр алдырбай, шек билдирбей форттон жөнөп кетет. Айт майрамында солдаттар Рахманкулдун айылына айттап келишет. Фортто өздүк составты калтырып, жаш комендант айтка келет. Рахманкул белен турган жигиттерине жашыруун чепке жөнөгүлө деген белги берет. Абдулла бей баштаган жигиттер форттун дарбазасынын эки тарабында караңгы киргенче жашырынып жатышат. Жаш комендант айттап келип, чептин дарбазасын кагарда, эки кулагына эки тапанча такыган эки жигиттин өңдөрүн көрүүгө чамасы келбей калат. Абдулла бей комендантка дарбазаны ачтырып, бөлмөсүнө алып кирет да кампанын ачкычын талап кылат. Комендант ачкыч алмыш болуп, колун тапанча калыбына сунганда, Абдулла атып жиберет да ачкычты өзү алып кампага чуркайт. Аңгыча форттун 7 постунан ок атылат. Абдулла бей кампадагы кол пулеметко жетип, постторду карай бадырата ок себет. Постордун жагы жап болгондо, далдаада турган жигиттер кампага чуркап кирип, андагы 5 мылтыкты, 3 жеңил пулеметту, 200 гранатаны, 10 автоматты алып, постторго туш-туштан ок жаадырышат. Посттогу солдаттар багынат. Аларды кампага каматып, Абдулла бей куралданган жигиттерди Рахманкулдун айылына жөнөтөт. Рахманкул таң сүрө кайгуул салып, урук туугандарын алып, топоздорун, койлорун айдатып, жүктөрүн төөлөргө жүктөтүп, Кирилл Даванды беттеп, Кичи Памирге бет алат. Рахманкул элин конуштарга жайлаштырып, кышка камылга көрөт. Эгерде советтик чегарадан кол салуу коркунучу туулбаса, кыргыздарды тынч жан сактатып, кыштан чыгаруу анын бирден бир милдети болгон. Советтик тарап ал үчүн коопсуз экенине көзү жетиш үчүн Рахманкул атчан барып, чегараны байкап келип турган. 1950-жылдары Совет өлкөсүнүн чыгыш чегараларына 2,5 метр бийиктиктеги тикендүү зымдар тартылып, туурасы 2,5 метр жер айдалып, чымчык изи же чычкан изи билингендей 10 000 километр жер майда тырмалып, каруол мунаралар орнотулуп бүткөн болчу. Афганистан менен чектешкен тоо кыркалары да так ошондой бекитилген. Кызыл Рабаттын тушуна күнү-түнү көзөмөл кылуучу 3 каруол мунара орнотулган. Малчылардын топоздору зымга урунуп өлгөн учурлар көп болгон, бирок анын бири да кайтарылып берилбеген, орду төлөнбөгөн. Рахманкул аларды доолагандан чочуган. Совет өлкөсүнөн, Афганистандан, Пакистандан, Кытайдан адам баралгыс асказоолору менен бөлүнүп турган убочу жерде жашаган Рахманкулдун эли эч кимге эч кандай алык-салык, зекет, чыгым, алман төлөбөгөндүктөн коңшулаш тажиктерге, кытайларга, уйгурларга, индустарга, хунзаларга, пуштундарга караганда малдуу турушкан.
жут дооруп, чапкын болуп, малдын саны кескин кыскарган жылдардан кийин да алардын колунда 40 миңден кем эмес кой эчки, 5 миңден кем эмес топоз, 100дөн кем эмес төө болгон. Жокер жигиттер бирден мингич аттарды кармаган. Аттарын аялдарынан жакшы баккан. Ар дайым автомат, карабин, кол пулемет, граната менен куралданып, коргонууга белен турушкан. Алар дүйнөгө белгилүү боло баштагандан тартып, изилдөөчүлөр, саякатчылар, окумуштуулар, альпинисттер, туристтер ар кайсы өлкөлөрдөн келе башташат. Ким келсе да кыргыздар кең пейлин төгүп, меймандос кабыл алган. Келгендер эстелик катары белек калтырып, сүрөткө тартып жазып кетишкен. Мисалы, аскага чыгуучу немет саякатчы Рахманкулга ташбака калканынан капталган сабы мүйүз 10 атар тапанча, көз мончоктору менен шөкөттөлгөн кош миздүү канжар тартуу кылган. Булар Рахманкулдун эң жакшы көргөн буюмдары. Ар дайым тапанчасын, автоматын, устарасын, кол саатын, транзисторун жанына ала жүргөн. Рахманкулдун эли байымдуу, жакшы жашаганы менен сабатсыз болгон. Кат окуп, кат жаза билгени бирин экин болбосо, китеп, газет, дарс окуганы дээрлик жок эле. Дамылда чакыртып, жаштарды арабча окутууга канчалык аракет кылса да, катаал шарттагы бийик тоолорго бир да мударис таап келген эмес. Рахманкул бир үйүн бошотуп, 30 чакты шакиртти өзү окутуп, аптекти түшүрткөн. Ал башкаларга караганда арабча сабаттуу болгон, 5 маал намаз окуган, Куран түшүргөн, пуштунча, Афганистандын мамлекеттик тили, фарсыча, түркчө жакшы сүйлөгөн, французча, кийинчерээк англисче түшүнө билген. Анткени келген кеткен саякатчыларды кээде ашуу ачылганча кыштатып, аздыр көптүр тили үйрөнүп калган. Ар дайым саясаттан, эл аралык абалдан кабар болгон. Үйүндө дүйнөнүн ар бурчунан жаңылыктарды тарткан радиоприемниги турган. Кабулда, Гилгитте, Файзабадта чет тил билген тыңчылары болгон. Рахманкул бара-бара соода кылып, Кабул базарына мал айдатып барган. Закиршахтын кабыл алуусунда болуп, ага Пасбани Памир, Памирдин сакчысы деген наам берилген. Анткени Рахманкулсуз Афганистандын түндүк чегараларына көз салуу кыйын болоорун Афган өкмөтү мойнуна алган. Афганистан менен Совет өлкөсүнүн чегарачылары чыр чатактуу маселелерди чечүү үчүн жылына бир жолу өткөргөн кеңешмеге мурда Рахманкул да катышчу. Кеңешме дайыма талаш тартыш менен бүтчү. Көбүнчө тикендүү зымдарга сайылып өлгөн, токко урунган же солдаттар атып салган малдардын ордун төлөп берүү маселеси козголчу. Бирок Рахманкул чекистер чегарадан өтүп үйлөрүнө дагы кирип келип, уу берип же атып өлтүрүп койбосун деген кооптуу ойлордон улам жигиттерин ар дайым сагызгандан сак турууга көндүргөн. Памир жергиликтүү тажик тилинде Бамия Дуния, дүйнөнүн чокусу дегенди туюндурат. Ошол дүйнөнүн чокусундагы кыргыздарды мурдагы саясатчылар жылаңач аска зоолордо жашаган Гималайдын жарым жапай эл деп түшүнүшкөн. Дүйнөнүн чокусундагы кыргыздар байыркы салттуу, нарыктуу турмушун сактап жашаган. Алардын эч кимге көз карансыз көчмөн турмушу Совет өкмөтүнүн төбөлдөрүнүн көзүнө тирсек болуп, тирсекти чукуп салыш үчүн жашыруун буйрук болгон. Бир жыл бою Афган Совет чегарасында советтик согуш аскерлери дислокация болуп аткан. Афганистандагы кыргыздар алардын басып кирүүчү жолуна бөгөт болуп турган. 1978 жылы 27 апрелде Москва колдогон жаңы режим Афганистанда бийликке келди. Эзелтен көрүмүш болуп калган Аманулла Шах, Надир Шах, Закир Шах, Дауд Шах башында турган конституциялык монархияны кулатып, ордуна Нур Мухаммед Тараки турган демократтуу Афганистан деп аталган система орноду. Кабулдагы төңкөрүш Рахманкул сатып алган транзистор аркылуу алыскы Памирге да угулду. Ал төңкөрүштүн себебин, жаңы бийликтин максатын өз кишилеринен жакшылап угуш үчүн Айт Мухаммед башында турган тың кишилерин ичкериге жөнөттү.
Ошол арада мурда көрбөгөн советтик согуштук самолеттор Бадахшан асманында күн сайын айланып уча баштады. Рахманкул буларды советтердин чалгынчы учкучтары деп туюнду. Аңгыча Кабулдан келген курьер Рахманкулга үрөйдү учурган кат тапшырды. Ал катта демократтуу Афганистандын жаңы президенти Нурмухаммед Тараки Памир сакчысы Рахманкулду мүмкүн болушунча Кабулга эртерээк келишин талап кылган. Маселенин төркүнүн сезген Рахманкулга убакыттан утуш керек болду. Ошондуктан келген курьер аркылуу азыр ноокас экен, сакаяр менен бараарын билдирген кат жаздырып жөнөттү. 2 жумадан кийин Файзабадка жиберген Айт Мухамбет жигиттер менен келип, Кабулда мамлекеттик чиновниктерди кызматтарынан алып, түрмөгө камап жатканын, көбү жазага тартылаарын, жаза ырайымсыз болоорун айтып келди. Нурмухаммед бийликке келгенден кийин Айт Мухамбет айткандай, жаңы режим күчүнө кирип, ырайымсыз жазалуу башталды. Рахманкул эбактан бериле өзү башкарган аймакта өзүн өзү билген, өтүгүн төрүнө илген, өз билгенин бербеген амалдуу сак киши экенин афган түрлөрү жакшы билчү. Рахманкул сөзсүз жаңы режимге жакпайт. Жаңы режимдин талабы боюнча Кабулга барса, аны дароо камакка алып жазага тартышмак. Албетте, жаза оор болмок. Дайыны чыкпай атылып кетмек. Кыраакы Рахманкул кырдаалды сергек түшүнүп, кеңешчилерин чакыратта, Москванын жардамы менен Кабулда төңкөрүш болуп, коммунисттер бийликке келди. Булар бизди соо койбойт, кимдерди жазалап жатканын угуп атабыз дейт, боз үйдө отурган улуу кичүү жардамчыларына. Советтерде да, Кытайда да, Афганистанда да кайры диндердин дуураны сүрдү. Бул жерде күн көрүүгө болбой калды. Булардан жакшылык жок. Пакистанга кетеле. Кааласаңар биз менен баргыла, кааласаңар мында калгыла. Балким мен көчүп кетсем, мында калгандарга тийбес. Акылчылары аз күн күтө турууга, абалды байкай турууга кеңеш берет. Балким өзгөрүү болор. Аккан суу, чыккан чөптөн башкага зыяны жок тоо кыргыздарына тийбес дешет. Жок дейт Рахманкул. Тийбей койчу беле. Советтердеги Кытайдагы кызыл баш кесирлерди унуттуңарбы? Ошондой куугунтукту жазалоо мында да болот. Булардын максаты бирдей, ыкмасы окшош. Эрте күндү кеч кылбайлы, эртең эле кирип келишет. Чиедей балдарыбызды чыркыратып, кары картаңдарыбызды какшатып, камап салышы, аң каздырып атып салышы боло турган иш. Алжыбайлы да алданбайлы, үмүт жок. Биз кетебиз. Калганыңар өзүңөр билгиле. Рахманкулдун кетиши жөнүндөгү кабар чагылгандай тарайт. Уруу-уруу болуп, коктук колотто отурган эл Рахманкулдун өргөөсүнө келишет. Элдин атынан сүйлөгөн аксакалдар башка түшкөн оор күндөрдө Рахманкул канча ирет апааттан, мүшкүлдөн, жуттан, кырсыктан сактап калганын, калкты канатына кылкылап, Кытайдын Ташкоргон деген жерине, анан Миңтеке деген жерине көчүрүп, ал жактан аман эсен кайрыганын, ал бардагы барчылыкты, кененчиликти, бейпилчиликти, чыгымдарды, азап тозокторду кеп кылышып, ага эки кара көзүндө ишенерин, ишенгендер Пакистанга бирге кетерин билдиришет. Рахманкул жолдун татаалдыгын, алдыдагы коркунучтарды, боло турган кырсыктарды, кагылыштарды эскертет. Тагдырын тобокелге салып, дагы да жат жерге, жат элге бара тургандар жол азабын, көр азабын моюндарына алаарын айтат. Өлүмгө тик карап, тагдырын Кудайга тапшыргандар гана жанды оозго диштеп, жамандыкка бел байлагандар аны менен жолго чыкмак. Ошентип 1300 кыргыз, 10 000 ашуун мал айдап, Рахманкул менен бирге кете турган болот. Алар жашыруун чыйырлар менен жашынып кетүү керек. Кетип баратканда советтик чегарачылар, Кабулдагы жаңы өкмөттүн кишилери же жолдо болукчу баканы ооздор көрбөө керек. Көрүнбөс үчүн аз казоолор менен түн ичинде жол жүрүп, күндүз тыныгуу керек. Эмки маселе чегарага жакын турган Басайкон баттагы көпүрөнүн кантип өтүү болду. Эгерде чегарачылар көрүп калса, 30 чакырым аралыкта жайгашкан ар коктудагы кыргыздарды көпүрөдөн өткөрбөй кырып салышы мүмкүн. Же болбосо көпүрөнү жардырып салышы мүмкүн. Кээ бир боз үйлөр советтик кароол мунарадан көрүнүп турган. Андыктан түн ичинде көчүү керек. Ошондо да боз үйлөрдү тигилген бойдон калтырып, эң керектүү буюмдар менен күлазыктарды алып, шек алдырбай от жагып, тезек түтөтүп, бар экенин билдирип кетүүнү ойлошот. Рахманкул Басай Гонбат көпүрөсүнө баштап келип, адегенде малды түн жамырып өткөрө баштайт.
Малтуягы тийген таштар күркүрөгөн тоо суусуна кулап, кээде коргулдар көршар урап жатты. Малды өткөргөн соң артынан элди чубатты. Мүдүрүлгөн, жыгылган балдардын жаагын жап кылып, үй бүлөлөр үндөбөй сүйлөбөй өтүп атышты. 2 күндө мал да жан да көпүрөдөн өтүп, өйүздөгү зоокага чыгып кетишти. 3-чү күнү Кызылрабат тараптан атчан аскерлер келатканын көрүштү. Алардын жолун туруого Басай Конбат көпүрөсүнүн тушунда 55 жаштагы Айт Мухаммед башында турган көзүмө атар мергендер калды. Бул 1978 жылдын август айы болчу. Басай Конбат көпүрөсүн Айт Мухаммед 25 жигити менен кароолго алып турду. Афганистандан өтүп кеткиче 5 күн керек. 5 күндө биздин кишилер Пакистанга жетип калат деген Рахманкулдун сөзүн эки кылбай, алар кууш капчыгайдын бетинде таш жамынып, автомат мылтыктарын такуу кармап буктурмада жатышты. Абдан куралданган советтик эскадронду көпүрөдөн өткөрбөй, 5 күн көз ирмебей кармап туруу керек. Рахманкул элин коопсуз жерге жеткирип кайра келмек та, кашык каны калганча кармашып өлмөк. Ошого касам ичип, батуа кылышкан, ант беришкен. Айт Мухаммед өңүттөрдү текшерип, жигиттерин жапсар таштардын алдына жигин билгизбей жаткырды. Өзү кол пулеметтин кароолунан тикирээ тиктеп, ок жете турган аралыкты көз менен өлчөп атты. Кол пулеметтин 4 магазин коробкасы бар. Демек, ок түгөнгүчө же мерт болгучу атышмак. 3-чү күн болду. Күтүп жатышты. Аңгыча такалуу аттардын дүбүрттөрү угулду. Солдаттар аска зоолорду байкап, туш-тушка этият көз салып келатышты. Багыты боюнча алар көпүрөгө жетип, Айт Мухаммед жаткан өйүзгө өтмөк. Айт Мухаммед акыл менен аралыкты өлчөдү. Анан башына темир каскасын, үстүнө хакесин, аскер кийимин кийип, дүрбүсүн көзүнө кармап, атчан эскадронду алдына тартып келди. Имерилиштен чыккан солдаттардын кол пулеметтору менен автоматтары ириде көзгө урунду. Калашниковдун автоматтары экен, даяр кармап келаткан лимонка, гранаталары, ракеталары, пистолеттери байкалат. Айт Мухаммед санады, 50 солдат. Алды көпүрөгө келди. Келе түшкүлө, жакын келгиле. Мени карай келгиле, деп жатты. Ал көкүрөк кере дем алды да, офицерди кароолго илип, «Алла!» деди. Сөмөгө илинген машааны басып калды. Пулемет тилге кирди. Аңгыча өңүттөгү жигиттер аткан октор бадырады. 25 жигит мейлеп аткан ок 25 солдаттын башына, көкүрөгүнө кадалды. Гильзалар сууга ыргып, түтөгөн дары жыты каңылжарды өрдөдү. Солдаттар чар учкандай чачырап, аттары минген ээлерин ыргытып, буттары үзөңгүгө илингендерди сүйрөй качты. Бири-бирине урунуп, омуроо менен жер сүзүп тура албай жаткандары, ойт берип чыккандары, жар беттеп качкандары канча. Аттан жыгылган солдаттар жата калып атып, өлгөн атынын тулкусунда далдаланып, кай жактан ок чыгып жатканын дааналай албай туш келди атышты. Октору чак этип аскага тийип, кайра учуп жатты. Атышуу караңгы киргенде токтолду. Айт Мухаммед жаңы магазин коробкасын чаптап, жаңы чабуулду күтүп атты. Жаңы чабуул башталган жок. Түнү бою өлгөн солдаттарын сүйрөп, аттарына артып кетишкен. Таң атты. Жерге жарык кирди. Кыймыл эткен жан, мыдыр эткен караан көрүнбөдү. Алар чоң жоготууга учураганын Айт Мухаммед билди. Демек, алар жаңы толуктоо менен каптайт деп ойлоду. Ким өлгүсү келсе келсин, биз да ажалдан бет турбайбыз. Туулган жанда өлмөк бар, качып өлгүчө атып өлөбүз деп каш көйлөккө салды. Жердеги душман менен кандай да болсо кармашууга болот, бирок асмандагысын кантет? Анын чочуганы вертолеттор. Кокус согуш вертолеттор көрүнсө, ок асмандан жаап, өзү менен кошо өңүттөгү жигиттерди баш көтөртпөй терип салат. 4-күн болду. Вертолеттор көрүнбөдү. Кызылрабатта куралдуу күч жана резерв боло турган. Бирок согуштук самолеттор менен вертолеттор Тажикстандын ичкерисинде эле. Басай Конбат көпүрөсүндө алар күтүлбөгөн каршылыкка учурап, оор соккуга дуушар болду. Чоң жоготуулар менен кетти. Эгерде алар ушул сапар Рахманкулду жок кыла албаса, анда алар биротоло советтердин душманы болуп, маджахеттер тарапка өтүп кетиши мүмкүн. 5-күн болду. Күркүрөгөн табыш угулуп, согуштук 2 самолет айланып өттү.
Анан кыйлага табышы кулбай тоо арасын өлүү тынчтык басты. Самолеттор чалгындап кетти. Асмандан согушту эми башташат деп ойлоду Айтмухаммед. Көпүрөнү жардырып бул жерден кетүү керек. 5 күн болду. Эми Рахманкулга жетүү керек. Кала берсе көздөрү уйку көрбөй, өздөрүн шишке сайып, 5 күн чыкыйып, жаактарын куралга тагап, канын ичине тартып өңүттө жаткандар апейим менен сарттан бекер кумсарып, шалдырап бүткөн. Айтмухаммеддин буйругу менен алар өңүттөрдөн туруп көпүрөнү беттеп жөнөштү. Айтмухаммед көпүрөнү өрттөгүлө деп буйрук берди. Ар туштан 6 гана терискен куурай чегедек терип келип, көпүрөгө өрт коюшту. Айтмухаммед балбылдап өрттөнүп аткан көпүрөнү көпкө карап турду. Балким көтөрүлгөн түтүндөн улам алар чабуулга эми өтөр деп ойлоду. Эмнеси болсо да дароо кетүү керек. Түн киргиче буйтка жолдорго жетүү керек. Көпүрө өрттөнүп бүттү. Шыргыйлардын күйүндүлөрү күйүп, дарыяга түштү. Кеттик, деди Айтмухаммед. Эми эмнеси болсо да таалайыбыздан көрдүк. Басай кумбаттагы көпүрөдө душман жолун туруп, көпүрөдөн өткөн элди калкалап, солдаттарды кан буугандай токтоткон 5 күндүк вазифа бүттү. Алар милдетин өтөп, отко коюлган аттарына жетип, аттанып кетишти. Согуштук вертолеттор анын эртеси айланып учуп, ал капчыгайдан аларды жолуктура албай калды. 2 күндөн кийин Айтмухаммед жигиттери менен Пакистандын Сухтарабад деген жерине жеткен кыргыз туугандарына келишти. Алардын аман эсен келгенине Рахманкул баа бедин айтып, түлөө бердирди. Элден 2 киши сууга агып, бир канча мал ташырыкка бөлгөн экен. Негизгиси, алар советтердин куугунтугунан биротоло кутулган эле. Пакистандын Гилгит провинциясындагы губернаторго Рахманкул кыргыздардын келгенин билдирди. 10 күндөн кийин пакистандык офицерлер келип, кыргыздардын куралдарын өткөрүп алды. Тагдыры чечилгиче алар Пакистандын бөксө тоолорунда калды. Баш калкаларга чатырлар, турак жай берилбеди. Алар ачык асман астында сыз жерлерде томурайып атышты. Гилгитте мунаажат алгыча 1 жыл өттү. Бул мезгилде тоют жетишпей, мал аштан өлдү, арзан сатылды. Көбү чатырга, кийимге, болор болбос тамак ашка алмашылды. Пакистанды кыргыздардын бирден бир жан бактырар азыгы мал болгондуктан, жешке жарактуулары бүт бойдон союлду. Кыргыздар колдогу ишенген малынан биротоло кол жууду. Алар Пакистанда биринчи жолу жугуштуу ооруларга, кайра кайтпас дарттарга кабылды. Безгек, ичөткөк, келте, холера сыяктуу кеселдер биринен бирине жугуп, эл кырыла баштады. Бул жугуштуу оорулар кыргыздардын көп өмүрүн суолтуп кетти. Анын ичинде 150 балалуу аял, кош бойлуу келиндер мерт болду. Алардын көрүн каздырып, Куран окутуу, элдин көңүлүн тынчытуу бүт бойдон Рахманкулдун мойнунда турду. Ал колунан келгендин баарын кылды. Сарамжалдаган каражаттарын бүт чыгымдады. Дары-дармек, кийим-кече, жууркан төшөк алдырып, чакан дүкөн аштырды. Ошол дүкөн азыр көптүр киреше киргизип турду. Рахманкул менен келген кыргыздардан болгону 2100 адам калды. Жаман шартка күнө албай нааразы болгон дагы 30 түтүн Афганистанга кайра кетти. 1980-жылдан тартып Совет өкмөтү чек араларын жаңы согуштук жабдуулар менен чыңдай баштады. Малдан ажыраган кыргыздарга айла калбай калды. Ошентип аз сандуу кыргыздар Пакистанга, Кытайга, Афганистанга чачырады. Башында 10 000 эле, эми канчасы кайда калганы белгисиз болду. Эгерде кыргыздар Пакистанда кала берсе, ачтан, жугуштуу дарттан өлүп, таптакыр жок болоруна көзү жеткен Рахманкул Аляскадан жер сурап АКШга кайрылды. Андан жооп болбогон соң тарыхы, дини, тили бир болгонун негиздеп Түркияга кайрылды. Ал кезде Совет аскерлери Афганистанга кирип келип, анын көп жерлерин ээлеп турган. Ансыз да Афганистандан Пакистанга качкандар самсып кеткен. Кыргыздар унутулду. Бирок Рахманкул илажы издегенин токтоткон жок. Түркия элчилигинен көшөрүп сурана берди. Көп аракеттен кийин 1982 жылы март айында Түрк өкмөтү комиссия түзүп, жарлык чыгарып, кыргыздарга граждандык укук берип, өз букаралыгына кабыл алды. Рахманкул элин Исламабадтагы Түрк элчилигине өткөрүп берди. Кабарды консулдан алган Рахманкул элине жарыя кылды. Кыргыздардын күн көрүп, суу ичип, жашап калуусуна аралжы болгон,
теңдигин, эркиндигин, граждандык укугун коргогон, салттуу турмушун сактоого мунаажат кылган, ажат ачкан акыркы өлкө Түркия болду. Түркиядагы Ван көлү Кичи Памирден көчкөн кыргыздардын жаңы мекени болуп калды. 1982 жылы 5 августта Афган кыргыздары өзүнүн акыркы сапарына чыкты. Асманда ала болот турган таң маалында алар Исламабад аэропортуна келишти. Кээ бири мындан 4 жыл мурда Кичи Памирден Пакистанга кийип чыккан улуттук кыргыз кийиминде эле. Малдарынан кол жууган соң Рахманкул өзүнүн жакшы көргөн карагер атын сатып, анын сөөктөн чабылган жасалгалуу ээрин алып алган. Ошол ээри менен намаз окуй турган саймалуу жайнамасын алып, Кудайга жалынып, Рахманкул самолетко өзү баштап отурду. Самолет 6 саат учту. Калган урук туугандары да заказ кылган самолетторго түшүп Түркияга жетти. 100 жылдар тили жакын, дили жакын, дини бир ымалалуу өлкөгө келип конгондо, Түркиянын өкмөттүк өкүлдөрү кош келиңиздер, кыргыз туугандар, өзүңөрдүн Түркияга, өз үйүңөргө деген жазууларды көтөрүп чыгып тосуп алышты. Түркиядагы кыргыздар азыр өлкөнүн чыгыш тарабында жапайы жаткан жараңка тоолордун арасындагы Иран чегине жакын жерде турушат. Алардын айылынан бир өзөн суу агып өтөт. Алар таш үйлөрдө кой багышат. Жумасына 2 рет автобус каттайт. Сатып алууга ар бирдемелерди жеткирип турушат. Айлуу түндөрдө басып өткөн армандуу жолу, өткөн тарыхы, баатырлары жөнүндө созулган муңдуу ырларды угууга болот. Кээ бир дастандарына 1000 жыл болгон, кээ бири кечээги эле Кичи Памирдеги, Ташкоргондогу, Миңтекедеги, Басай коргондогу, Гилгиттеги кайгылуу окуяларды баяндайт. Кыргыздар отурукташкандан кийин Алкыштакка мечит салынган. Жума намазына келип сыйынгандардын биринчи катарында Рахманкул, Айтмухаммед, Абдулла бей жана алардын балдары орундарында туруп кулак кагышчу. Рахманкул эки көзүн ачарлап, кайра кайткыс Дартын айынан 1991 жылы апрель айында 78 жаш курагында жарык дүйнөдөн кайтты. Ал ошол жердеги көрүстөнгө коюлду. Бул чыгарма болгон чындыктын негизинде жазылды. Рахманкул таржымалына башка өңүттөн серп салып, мүмкүн болушунча эки жакка тартпай так жазууга аракеттендик. Эрнест Турсунов.